Assalamu alaikum. Маселе өтө назик, өтө сезиптал суроо, түшүнөм. Биз эми депутаттарыбыз да эмоция калтырбасак, ушул эми балким жакшы ниет менен эки өлкөнүн ортосунда мындан нары тирешүү болбосун, чек араны чечип коелу 100%, баягы чек арадагы инциденттер кайталанбасын, бейпилдик, аманчылык, ынтымак, береке болсун деген ниет менен ушул аракет болуп аткандыгын туура түшүнөбүз. Бирок бир нерсе бар да, назардан калып туруп бүтүргөн иште береке болчу маселе. Мен жакында барып келдим. Көпчүлүк ушул маселеге абдан кыжылат да. Мен негизи эле сунуш кылат элем, ушул маселени мамлекет башчыбыздан сураналы. Биз сыйлайбыз, урматтайбыз, керек учурда саясатын колдойлу. Бирок мейли чечпе деп айтпайлы, бир 5 жылга мораторий кылып туруп дагы ойлонбойлубу? Анткени мына казино боюнча эми өтөр иш өттү. Бирок бир учур келет, мен ишенем, азыркы президентибиз ыймандуу кишинин колунан тарбия алган, кайра кайтып келет ушул маселеге. Өзүнүн колу менен казинону жөнүндө мыйзамды күчүнөн кетирген, демилген көтөрөт деп ишенем да, бул кайта турган маселе. Бирок бул маселеде жаңылып калсак, аркага жол жок. Көпүрөнү өрттөп жиберебиз да. Ошого мен суранат элем. Балким ушу карабай эле койсок, дагы мамлекет башчыбыз ойлонсо, мен түшүнөм, ниет абдан жакшы болуп атат. Бирок жакшы ниет менен деле адам кээде адашып калышы мүмкүн. Ошого ушунча элдин жүрөгүн оорутуп, ушунча назардан калып, шашпай турсак жакшы болот эле да, шашкан шайтан иши деп коет. Анан эгерде азыр карай турган болсок, ачык эле карасак, бирок эл аралык маселе, өзбек бир туугандар биздин жакшы кошунабыз, президенти дагы абдан даанышман киши, тил тийгизбей, ачуу калтырбай, эмоция калтырбай, бирок ачык карайлы. Анткени эли журтубуз бизден ушул маселенин бардыгынан көп күтүп атат. Рахмат.